Баштай берели. Кворум бар, аз 1-2 депутатыбыз 5 мүнөт ичинде түшүп келет. Баштай берели. Урматтуу депутаттар, күн тартиби сиздерге таркатылган. Кимде кандай сунуштар болсо айтыңыздар. Сунуштар жок болсо, анда күн тартибин добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул. Каршы, калыс жок, бир добуштан кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, күн тартиби бекитилди. Анда бизде бүгүн күн тартибинде Кыргыз Республикасынын 2024 жылга республикалык бюджети жана 2025-2026 жылдарга пландык мезгили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору тууралуу демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети баяндамачы Бакитаев Алмаз Кушбекович, Кыргыз Республикасынын финанс министри. Алгач баяндаманын баштоонун алдында Кыргыз Республикасынын биринчи орун басары Касмалиев Адылбек Алешевичке сөз берели. Андан кийин Бакитаев Алмаз Кушбекович, сиз улантсаңыз болот. Урматтуу депутаттар, дагы бир биякта өтүнүч болуп атат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, жакында 2-3 күндөн кийин ШОС саммит Шанхай организациясы башталган атат, бүгүн башталып атат. Ошого байланыштуу транспорт жана коммуникация министри Тилек Кыдырмаевич уруксат сурап атат. Эгер туура түшүнсөңүздөр, уюштуруу иштери боюнча бизден уруксат сураганы келиптир. Уруксат берип коелу. Каршылыктар жокпу? Жок болсо, сиздин ордуңузда бүгүн орун басарыңыздар дагы жок экен. Өзүңүз жооп берип койсоңуз. Азыр орун басарым болсо бирөө Тажикстанда жүрөт. Бирөө болсо да ошол уюштуруу маселесинде жүрөт тоже. Бирөө болсо жумуштан кеткен. Азыр мына бул начальник управления финансовый неме боюнча Алмаз Дүйшөбаев калып атат, ошол жооп берип турат. Андан сырткарыда биякта неме бар деген. Департамент дорожного хозяйствонун зам директору Кудайберген Кубанычбек, Кыргыз автожолдун директору Содонбаев Жумаш Саныч, анан Дорфонддун зам директору Акыл. Бардык толук маалымат бергенге даяр, э? Бардык толук, ана бияктан Кыргыз темир жолдун генеральный директору Сакиев Азамат да бар. Биякта бүт составыбыз бар, жооп берип турганга даяр. Кыскарат алар. 4-кө чейин кыскарат. Каршылыктар жокпу, урматтуу депутаттар? Анда Текебаев Тилек Кыдырмаевичке уруксат берели. Тилек Кыдырмаевич, бара бериңиздер анда. Адылбек Алешевич, баяндаманы. Урматтуу Муралий Жанышбекович, мен бай иш-чараларды бүгүн өткөрүп койгом, түштөн кийинки калтыргам. Ошон үчүн сиздер менен бүгүн акырына чейин болом комитетте. Ошон үчүн мүмкүн болсо анда финанс министрине эле баяндаманы айтып берсе, кайталанып калат го. Мен негизги параметрлерге токтолоюн дедим эле, бирок ошол параметрлерге финанс министри да токтолот да. Рахмат. Алмаз Кушбекович, анда баштай бериңиз. Алмаз Кушбекович, бизге тиешелүү тармактык комитетке тиешелүү маселе боюнча көбүрөөк маалымат берсеңиз. Транспорт министрлиги, курулуш агенттиги жана цифровизация боюнча. Урматтуу Муралий Жанышбекович, урматтуу депутаттар, мен башында жалпысынан бюджеттин параметрин токтоп кетен, анан отрасль жака көңүл буралы. Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын 24 жылга жана 25-26 жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджетти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун сунуштоого уруксат этиңиздер. Биринчи кезекте бюджеттин ресурстук бөлүгү боюнча негизги артыкчылыктарга токтолот атсам, эгерде 23 жылдын бюджетин түзүүдө биз мамлекеттик сектордун бюджетинин ресурстарын 503 миллиард 400 миллион сом деңгээлде пландалсак, учурдагы аткаруу бул көрсөткүч ашыкча аткарылга тургандыгын көрсөтүп турат. Ушуну эске алуу менен 24 жылга мамлекеттик сектордун бюджеттин ресурстарын 600 миллиард 700 миллион сом суммада пландап жатабыз. Бул көрсөткүчтү аткаруу үчүн башталган иш-чаралар да улантылат. Чыгымдар бөлүгү боюнча бир нече жылдар бою бюджет керектүү өмүнүн өзүнө алып жүрөт. Акыркы жылдары
2021 жылдан тартып финансылык активтерге киргизүү аркылуу экономикалык өсүүнү жогорулатуу саясаты жүргүзүлүүдө. Мында орто мөөнөттүү келечекте бизде экономикалык багыттагы бюджетке өтүү байкалууда. Биздин алдыбызда эки чоң милдет турат. Биринчиден жарандардын жыргалчылыгын жакшыртуу, ошондой эле мамлекеттик карызды жеңилтээлөө. Бул эки тапшырма бюджетти инвестициялык мүнөздөгү тенденцияга алып келди. 24 жылдан башта бизде бюджеттин профицити болжолдонууда. Анын багыттары бар, ал бюджетте бөлүштүрүлгөн. Мамлекеттик башкаруу секторунун бюджетинин же консолидациялык бюджеттин ресурстарына токтолуп кетсем. Бул слайдтан көрүнүп тургандай 21-22 жылдары мамлекеттик башкаруу секторунун бюджетинин ресурстары кыйла көбөйгөн. Жыл ичинде болгон кыйынчылыктарга карабастан 22 жылы 443,1 миллиард сомдук көрсөткүчкө жетише алдык. 21 жылга салыштырмалуу өсүү 130 миллиард сом түздү. 24 жылы консолидацияланган бюджеттин ресурстары 600 миллиард 700 миллион сом түзөт деп пландалууда. 23 жылдын бюджеттин бекитилген бюджетине салыштырмалуу өсүү 97,3 миллиард сомду түзөт. Урматтуу депутаттар, 24 жылга республикалык бюджеттин бардык ресурстары 495,6 миллиард сом суммасына пландалууда. Анын ичинде республикалык бюджеттин кирешелери 378 миллиард 400 миллион сомду түзөт, же 23 жылдын бекитилген бюджетине карата өсүү 53,4 миллиард сом болот. 24 жылы республикалык бюджеттин чыгымдары 358 миллиард 800 миллион сомду түзөт, же 23 жылга салыштырмалуу өсүү 12,5 миллиард сомду түздү. Республика бюджеттин профицити 19,6 миллиард сом, же ички дүн продукцияга карата 1,6% деңгээлинде пландалууда. Эми урматтуу депутаттар, бюджеттин профицити боюнча маалымат берип кетсем. Орто мөөнөт мезгилге профициттин негизги себептери бюджеттин өздүк кирешесинин көбөйүшү, ошондой эле тышкы бюджетти колдоону тартуу тенденциясынын төмөндөшү болуп саналат. Ошондой эле акционердик коомдордогу мамлекеттик үлүшүн көбөйтүү катары финансылык активдер менен экономикалык жактан багытталган чыгымдарды каржылайбыз. Акционердик коомдорду капиталдаштыруу биздин экономикага оң таасирин тийгизет деп, мультипликативдик натыйжа берет деп эсептейбиз. Мындан тышкары карыздын негизги суммасын көбүрөөк төлөө орто мөөнөттүк мезгилине туура келет. Ошентип жогоруда айтылганда республикалык бюджеттин профицитин өзүнүн багыттары бар. Акционер коомдорду капиталдаштыруу жана бюджеттик кредиттерди берүү, ошондой эле мамлекеттик карыздын негизги суммасын тындыруу. Республикалык бюджеттин ресурстук бөлүгүнө токтолуп кетсем, жогоруда айтылганда республикалык бюджеттин бардык ресурстары 495,6 миллиард сом суммасына пландалууда. Анын ичинен салыктык кирешелердин түшүүсү 118,3 миллиард сом суммасына пландалууда. Бул 23 жылдын бекитилген көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу 52,3 миллиард сомго көп. Салык кызматы боюнча республикалык бюджетке түшүүгө салыктык кирешелер 201 миллиард сом күтүлүүдө. Өсүү темпи 117,3%. Бажы кызматы боюнча салыктык кирешелер 117,4 миллиард сом, өсүү темпи 124%. Ошентип салыктык түшүүлөр республикалык бюджеттин ресурстарына олуттуу салымды алып келет. 24 жылы республикалык бюджеттин ресурстарынын 64,2% салыктык кирешелер болсо, 26 жылы салыктык кирешелердин үлүшү 76,5%га жетет. Мындан сырткары салыктык эмес кирешелер дагы өсүү көрсөтүп турат. 24 жылы 41,8 миллиард сом суммасына пландалууда. 25-26 жылдарга 43,6 миллиард сом жана 47,1 миллиард сом. 24-26 жылдары активдер жана милдеттемелердин түшүүлөрдүн төмөндөшү байкалат. 24 жылы активдерден жана милдеттемелерден түшүүлөр 113,7 миллиард сом пландалууда. 26 жылга бул көрсөткүч 63,6 миллиард сомго чейин азаят. Бул мамлекеттик инвестициялар боюнча тышкы кирешелердин төмөндөшү менен түшүндүрүлөт. Республика бюджеттин чыгыша бөлүгү боюнча маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Орто мөөнөт келечекте бюджеттин чыгымдары көбөйөт. Жогоруда айтылганда 24 жылы республика бюджеттин чыгымдары 358,8 миллиард сом түзөт.
Ошону менен бирге 24-жылга активтерди жана милдеттенмелерди эсепке алуу менен чыгымдар 495 миллиард 600 миллион сом түзөт. Ошентип бюджетибиз тең салмактуу активтер жана милдеттенмелер боюнча чыгымдар биздин жалпы ресурстарга барабар. Эмгек акы фондуна чыгымдарды белгилеп кетсем, 24-жылы атайын эсептердеги каражаттарды эске албаганда бул чыгымдар 111,5 миллиард сомду түзөт. 26-жылы Бишкек шаарынын билим берүү мекемелеринин эмгек акы төлөө фондун республикалык деңгээлге которууга байланыштуу кыйла өсүү болот. Жөлөк пулдун чыгымдары боюнча 24-жылдан 26-жылга чейинки чыгымдар орточо 19,7 миллиард сомду түзөт. Пенсияга кеткен чыгым 40 миллиард сомдон ашык пландалууда. Капиталдык чыгымдар 24-жылы 71,1 миллиард сомдон 51,1 миллиард сомго чейин 26-жылы азайганын белгилейбиз. Бул биринчи кезекте мамлекеттик инвестициялар боюнча чыгымдардын азайышына байланыштуу. Активтер жана милдеттенмелер боюнча да төмөндө белгиленген, бирок бул баарынан мурда энерго секторду капиталдаштырууга чыгымдардын төмөндөшү менен шартталган. 26-жылга карата биз капиталдаштырууну аяктоо жана энерго секторду карыздардан тазалануу пландап жатабыз. 24-жылга финансылык активтерди капиталдаштыруу жана бюджеттик кредиттер боюнча суммаларды эске алуу менен секторлор боюнча чыгымдарга токтоло кетсем. Бул слайдтан көрүнүп тургандай, реалдуу секторга чыгымдар 176,7 миллиард сом суммасына пландалган. Бул 23-жылдын бекитилген бюджетинен 55,4 миллиард сомго көп. Бул өсүү негизинен мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдорду капиталдаштырууга, тактап айтканда энергетика тармагын капиталдаштырууга кеткен чыгымдардын көбөйүшү менен шартталган. Финансылык активтерди, атайын эсептердеги каражаттарды жана мамлекеттик инвестициялар эске алуу менен чыгымдардын 39,4%-ын түзөт. Реалдуу секторга чыгымдардын көбөйүшү бюджеттин экономикалык бөлүгү өсүп жатканын көрсөтүп турат. Бул биздин өлкөгө оң таасирин тийгизет деп ишенебиз. Мамлекеттик секторга 26,1 миллиард сом каралды. Ошондой эле мамлекеттик карыз боюнча пайыздарды тейлөө 5,6 миллиард сомго көбөйгөн. 24-жылга бул максаттарга 19,8 миллиард сом пландалууда. Социалдык сектор боюнча 24-жылга 167,1 миллиард сом каралды, же финансылык активтерди эске алуу менен чыгымдардын 37,3%-ынан түзөт. Социалдык сектор бюджеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири бойдон калууда. Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министрлигинин 23-жылга такталган бюджети 16,7 миллиард сом түздү. Бекитилген бюджетке салыштырмалуу 2 миллиард сомго көбөйдү. Бүгүнкү күндө аткарылышы 11,9 миллиард сомду, же болбосо 71,5%-ды түздү. Каралган каражаттардын ичинен учурдагы бюджет 4 миллиард 85 миллион сом, аткарылышы 3 миллиард 690 миллион сом, же болбосо 90,3%-ды түздү. Мамлекеттик инвестициялар боюнча 8 миллиард 41 миллион сом. 9 айдын жыйынтыгы боюнча аткарылышы 5 миллиард 266 миллион сом, же болбосо 60,5% түздү. Капиталдык салымдар беренеси боюнча 1 миллиард 455 миллион сом каралган болсо, аткарылышы 1 миллиард 445 миллион сом, же болбосо 99,3%-ды түздү. Казыналык милдеттенмелер 3 миллиард 167 миллион сом, аткарылышы 1,5 миллиард, же болбосо 49,%-ды түздү. 22-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан жол фонду жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы кабыл алынган. Белгиленген мыйзам 23-жылдан 1-январынан тартып күчүнө кирген. Аталган мыйзамга ылайык жол фондунун каражаттары жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорун, долбоорлорду курууну, оңдоону, реконструкцияны жана өнүктүрүүнү каржылоого багытталат. Мыйзамда жол фондун түзүүнүн булактары жана колдонулушу аныкталган. Транспорт министрлигине учурдагы бюджеттен каралган 2 миллиард 363 миллион сомдун 2 миллиард 50 миллион сом жол фондуна каралган акча каражат. Кыргыз Республикасынын 23-жылга республика бюджети жана 24-25 жылдарга пландык мезгили жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жол фондунун булактары 3 миллиард 200 миллион сом болжолдонгон.
Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетinin жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитетинин чечимдери негизинде жол фондунун бюджети 3 миллиард 200 миллион сомго көбөйтүлдү. Анын ичинен 2 миллиард 822 миллион сом казыналык милдеттенмелерди чыгаруу жолу менен ал эми 377 миллион сом акча каражаты түрүндө берилди. Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 23-жылдын 17 апрелдеги тескименин алкагына жолдорду орто оңдоого жана көпүрө курууга 3 миллиард 167 миллион сом суммасында казыналык милдеттенмелер чыгарылган. Ошондой эле жолдорду жайкы кышкы тейлөөгө жана учурдагы оңдоого, кредитордуу карыздарды жоюуга, ошондой эле жол техникасын сатып алууга Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 23-жылдын 27 июлдагы чечими менен Транспорт министрлигине кошумча 1 миллиард 200 миллион сом акча каражаты кошумча бөлүнүп берилди. Кыргыз Автожол мамлекеттик ишканасынын жол курулуш техникасы паркын жаңылоо максатында Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 23-жылдын 6 марттагы буйругу менен жалпы суммасы 4 миллиард 782 миллион сом жол курулуш техникаларын жана жабдууларын сатып алуу жана 23-жылы жол фондунун каражаттарынын эсебинен 1 миллиард 332 миллион сом суммасында акча каражаттары бөлүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Алсак 23-жылдын 23 октябрына карата Финанс министрлиги тарабынан Транспорт министрлигине учурдагы бюджеттен 3 миллиард 690 миллион сом каржылоо ачылган. Анын ичинде жол фонду 3 миллиард 614 миллион сом. 1 миллиард 119 миллион сом бул техника сатып алууга чыгымдар, 1 миллиард 740 миллион сом автомобиль жолдорун тейлөөгө жана оңдоого, 346 миллион сом кредитордук карызды жабууга, 483 миллион сом административдик чыгышалар. Ал эми мамлекеттик инвестициялар боюнча 9 айдын жыйынтыгы 5 миллиард 266 миллион сом капиталдык салымдар беренеси боюнча 1 миллиард 445 миллион сом жана чыгарылган казыналык милдеттенмелерден 1,5 миллиард сомго каржыланды. Ошондой эле Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 22-жылдын 28 январдагы тескемесин аткаруу үчүн Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин 21-жылдан 10 декабрь токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Финанс министрлигинин казыналык милдеттенмелерин чыгаруу жолу менен мамлекеттик органдардын кредиттик карыздарын тейлөө тартиби жөнүндө жобого карызды которуу келишимине ылайык жана Транспорт министрлиги тарабынан кредиторлордун берилген реестри негизинде Транспорт министрлигинин кредиторлордун алдыдагы милдеттенмелерди Финанс министрлигине өткөрүлүп берилген. Ошо менен бирге Транспорт министрлигинин кредитордук карызын жөнгө салуу максатында Финанс министрлиги тарабынан 88,12 миллион сом суммасында казыналык милдеттенмелер чыгарылган. Анын ичинен 23-жылдын 12 сентябрда 50%-нын 44 миллион сом суммасы төлөнүп берилген. Мамлекеттик карыз боюнча маалымат токтолуп кетсем, 23-жылдын 30 июнуна карата Кыргыз Республикасы мамлекеттик карызын өлчөмү 5 миллиард 738 миллион АКШ долларын түзгөн. Анын ичинен 78,3% бул мамлекеттик тышкы карыз жана 21,7% мамлекеттик ички карыз. Бул мамлекеттик тышкы карыз 270тен ашык кредиттен турат, алардын көпчүлүгү 99% жеңилдетилген шарттарда. Кыргыз Республикасы мамлекеттик карызын тейлөөгө 24-жылы 66,9 миллиард сом, 25-жылы 76 миллиард, 26-жылы 87,3 миллиард сом багыт топландалууда. Бул слайдтан көрүнүп тургандай, мамлекеттик карызды тейлөө жылдан жылга өсүп жатат жана ошого байланыштуу биз аны тейлөөгө олуттуу ресурстарды бөлүшүбүз керек. Урматтуу депутаттар, мен докладымды аяктадым. Суроолор болсо жооп берүүгө даярмын. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, баяндама аяктады. Эгер уруксат берсеңиздер, ордуна барып жооп бере берсин, ордуңузга барсаңыз, анда жооп бериңиз. Анда биз суроо жоопторго өтөбүз. Биринчи сөз суроо берүү үчүн Сыдыков Бактыбек Үсеновичке берилет. Рахмат, Мурат Жанышбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Алмаз Куспекович, Адылбек Алешевич, но профицит бюджета деп айтып атасыңар. Эмне максатта?
Ушуну түшүндүрүп бергилечи. Эмне социалдык маселелер барды, чечилдиби? Неге профицит болуп атат? Мен докладымда айтып өткендей, эмки жылы киреше жагыбыз 378 миллиард болот, чыгыша жагыбыз 358 миллиард. Ошо 19 миллиард 600 миллион сом бул профицит эсептелинет. Бул чыгымдарыбыз жана күнүмдүк чыгымдарга толугу менен жаба тургандай эсеп менен чыгарылган. Бул биздин айлыктарыбыз, коммуналдык, бул күнүмдүк чыгыштарыбыз да. Ошон үчүн бул 19 миллиард 600 миллион сом биздин киреше жагыбыз көбүрөөк, чем чыгыша жагыбыз. Мына ушундай да. Аны түшүнүп атам. Социалдык маселелерди чечиш үчүн мектеп, бала бакча, жолдор канча акча керек негизинен бизге азыр? Негизинен бул баарына 50 миллиардтай кетет. 50 миллиардтай. Бирок биз айтып атабыз, ошо профицитти биз кайка жөнөтөбүз. Бул ооба туура. Аны пенсия Атсаңыз баягы слайдыңызды профицит боюнча. Мындай профицитсиз буларга жөнөтө албайбыз, эмне? Бактык Үсенович, мындай да жыл сайын мына 30 жылдан бери мен докладда айтып кеттим. Мына 5 жыл биздин алдыда турат, чоң олуттуу чыгымдар болот. Бул карыз жапканга. Биз 30 жылдан бери карыз жапканга карыз алып келебиз. Биринин шапкасын бирине Бирине кийгизип, ооба. А эми болсо мына эртең бүрсүн оорчунду болбош үчүн биз өзүбүз тапкан каражатыбыз менен жаап атабыз да. Карызды көбөйтпөй. Ошондон биринчи багытыбыз ошо карызды жапканга, экинчи экономиканы көтөргөнгө. Мына быйыл болсо дивиденттер аркылуу 13 миллиард сом түштү. Бул кимден түштү? Биздин жана акционер коомдорубуздан. Эмки жылы болсо энергетиканы жана ошо карыздардан кутулабыз деп, азыр ошону капиталдаштыруу 55 миллиард сом карап атабыз. Мунун ичинде отурат. Биз аны башка жерге пайдаланып койсок болот. Айлыкты, пенсияны көтөрүп койгон. А экономика качан көтөрөбүз? Ошондуктан профицитти экономика жана сырткы ички карыздарды жапканга. Мына эми түшүнүктүү болду. Мына ушинтип түшүндүрүп берсеңиз, баары түшүнмөкпүз качан элечи. Туура багытта кетип атасыңар. Туура мен ушуну кылайын деген, эл уксун деген ушунун баарынчы. Дорожный фонд боюнча транспорт министрлигине суроо. Быйыл канча алдыңар акча? Фонддун эсебинен. Микрофон күйгүзүп алыңыз. Азыркы күндө жол фондунун каржы булактарынын 9 каржы булагынан 3 миллиард 411 миллион сом. Капиталдык салымдардан Капиталдык салымдардан 1 миллиард 390 миллион сом каржыланды. жалпысынан канча алдыңар акча? Жол фондунун каржы булактарынан 3 миллиард 411 миллион сом. Түшүнүп атам, ошо экөөнү кошпойсузбу? Жалпысынан канча алдыңар? Жалпысынан жалпы каржылоо азыркы күндө 3 миллиард 312 миллион сом бул республикалык бюджеттен капитал салымдардан 1 миллиард 390, казыналык милдеттенмелерден 1 миллиард 571, жалпысынан каржыланган сумма 6 миллиард 274 миллион сом. Бул биз жанагы айтып кеткен жол фондунан түшкөн каражаттар биздин жалпы муктаждыгыбызды жаппай жатат да. Азыр республикалык бюджеттен кошумча алып атабыз, Алмаз Кушпеевич белгилеп кетти анда. Жол фонду боюнча мыйзамды кабыл болуп атканда, Алмаз Кушпекович, 50% толугу менен Минтрансқа түшүш керек, туурабы? Бүгүнкү күндө бүт акчанын бардыгы силер аркылуу кетип атат, туурабы? Анан кантип? Минфин аркылуу кетет да. Туурабы? Силерге түшөт акча. Анан силер каалаганда бересиңер. 1 миллиард берип туруп майда. Мына кече жакында бердиңер дагы акчачы калган. Жакында кыш келет. Мен айта турган сөзүм, эртерээк бергилечи акчасын ушу. Эртерээк жумушун баштасын. Мына быйыл жакшы пландарды коюп атасыңар, туурабы? 200 километрден ашык асфальт жол курулуп атат. 105 мектеп бүтөт деп атасыңар.
Ушулардын акчалары кармалып кышка келип калып атат да. Силер башыңарды мындай чайкай бересиңер. Келип туруп, министрлер бизге келип атат. Не дегенде депутаттар бардыгы айтып атат, качан менин мектебим бүтөт, качан менин жолум башталат. Ноокем боюнча эле айтып коеюн мен силерге. Бир жума болду жолдун баардыгы башталган. Бирок башталды, рахмат. Ушундай баягы өнөкөттү бүтүрүшүбүз керек да, эртерээк акчасын берип, ишти талап кылышыбыз керек. Жол фонду боюнча айтар элем. Ногу экинчи фаза коопсуздук шаар боюнча качан ишке кирет? Коопсуздук шаардын экинчи фазасы киргенде жол фондунун акчасы дагы көбөймөк да. Ким айтат? Кана айтып. Жооп бериңиз. Санаа иликтештирүү министрлигинин орун басары. Замир Кожомуратов. Экинчи этабы азыр сот процесстери жүрүп атат. Сот процесси бүтмөйүнчө кыйыныраак болуп турат. 1,5 жылдан бери сот процесси деп эртерээк бүтүрбөйсүңөр. Бүтүргүлө. Ишке киргизгиле. Ана бул дагы бюджеттин акчасы. Жол фондунан канча 24-жылы пландаштырылып атат акча? 3 миллиард 981 миллион 3 миллиард 900 миллион сом жол фондусуна. Капиталды салымдар боюнчачы? 24-жылга 8 миллиардбы? 8 миллиард азыр карап атабыз. Башынан биз да быйыл да ушуна баштаганбыз. Бирок бүгүнкү күндө 24 миллиардга чейин жеткиздик капиталдык салым, 25 миллиардга чейин. Ошо менен эмки жылы да 8 миллиард деп атабыз, анан жана биздин жаңы механизмдер бар, ошо менен да көбөйтөбүз. Неге капиталдык салымдар былтыркыга караганда азыраак болуп калды быйыл? Жок, былтыр 2 миллиардка аз. Былтыр болсо 5 миллиардтан баштаганбыз. Жок, ооба, уточненно берип атпайсыңар, туурабы? Такталган 17 миллиард 600 миллион болгон былтырчы. Быйыл мына 14 миллиард 200ге токтоп атасыңар быйыл. Неге 2 миллиардка азайып кетти? Жок, биз быйыл наоборот көбөйтүрбөдүк. 25 миллиардга чыкпадык биз. Ана силердин таблицаңар. Биздин казыналык милдеттенмелер бар. Ал биякта ко менен азыр финансирование кылып атабыз. Кошулган жокпу? Ал болсо мындай да казынадан өтпөйт, ал болсо банктын түздөн өтөт да. Былтыр капиталдык салымдарды 10 миллиард дегенибизде өзүңөр 5 миллиард, эмди жылы 10 миллиардка чыгаралы дегенбиз, туурабы? Бул баягы бекитилген статьяда. Аны кошосуңарбы, кошпойсуңарбы, быйыл 10 миллиардка чыгарыла. Обещать эткенсиңер. Былтыр. Мен түшүнүп атам, кошумча бересиңер, бирок 10 миллиардтын 18 миллиардтычы 10 миллиардка чыгарыла быйыл. Бул защищенный статья болуп калат. Эсиңизде барбы? Кече былтырда 3 миллиард менен келгениңизде 10 миллиард дегенибизде 5ке токтогонбуз бардыгыбыз. Ошондо айткансыңар, эмди жылы 10 миллиард кылабыз депчи. Мына да 8 миллиард деп келип атасыңар. Бизге бекитилген 10 миллиардты тактап бергиле. Калган кошумча бересиңерби, башкача бересиңерби, ал кошумча кете берет. Чечимде дагы урматтуу Мурат Жанышбекович 10 миллиард деп чечимге киргизип коелу. Макулбу? Чечимди да окудуңуздарбы проектисин, э? Биз былтыркы ошо Баксынович айткан сөз боюнча туура 10 миллиард деп киргиздик азырынча. Чечимге. Нени айтайын дедим. Мынагу госинвестициялар боюнча кайсы объекттер бүтөт эмди жылы? Минтранс. Кийинки жылы 24 жыл жөнүндө сөз кылдым. 24-жылы север-юг жолу толугу менен бүтөт. Калган объектилер быйыл бүтүп атат. Анан кийин жаңы объектилер башталат. Корунду Балбай, Талас-Тарас, Сусамыр жана башка. Альтернативдик жол толугу менен бүтөбү? Кайсы айда?
Азыр туннелди пландарыбыз боюнча бүт эксплуатацияга где-то июль айында берейин деп жатабыз. Июль, Анан жаңа дополнительный источниктери жок, жаңа 5 искусственный сооружение боюнча азыр кийинки жылы мүмкүн инвестор таап калсак, ошолорду баштайбыз. Север юг жолун. Анан Барпы Сафаровкасы бар. Темир жол, Азамат Мырза, сиздин иштериңиз кандай болуп атат? 24-жылга, но Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Бактыбек Усенович, буюрса иштер жакшы эле. Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан долбоор боюнча иштеп атабыз. Буюрса азыр модель финансирования үч тарап сүйлөшүп атабыз. Кийинки жума ноябрдын башында буюрса Кытайга барабыз уже предложениялар менен. Ошол балыкчы Кочкор боюнча 15 километр декабрга чейин бүтүрөбүз. Ошо менен толугу менен 20 километр бүтүп калабыз да. 2024 пландарда 20 километр. Могу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча активдүү жумуш жүрүп атабы? Ооба, туруп-тура. Качан башталышы? Азыр модель финансирования тамдаксак эле болду, ошо менен бүтөр уже башталат жумуштар. Жакшы. Алмаз Кушбекович, авиация канча каражат каралып атат 24-жылы? Так, 369,3 миллион сом. Канча? 363,9 миллион сом. Быйылкы караганда канча көп? Биз быйыл ошо, то есть утвержден 198 миллион сом караганбыз, бирок кошумча кошконбуз бияка. Мына акыркы 145 миллион сом кошуп бергенбиз. Канча болду? 250 миллион сом быйыл уточнено болду, эмки жылга болсо 363. Түшүнүктүү. Мен ушул тармакты дайыма колдоп, дайыма ушул тармак боюнча айтып келем да. Бул тармак чындыгында мына кара тизме. Быйылкыдагы аудитикабы өздөрү айтып атышат, жакшы өттүк депчи. Чындыгында 2 жыл мурункуга караганда аудит начар өттү быйылчы. Мына менин маалыматым боюнчачы. Бул жакка жакшылап акча каражатын карап бербесекчи, биз эч качан кара тизмеден чыкпайбыз. Карагыла жакшылап каражат. Отуруп алып мына азыр эми буйруса палатага келгенчекти ушул авиация тармагын жакшылап карап койбосоңор. Бүт авиациядан көз каранды. Туризмдагы бүгүн мына биз аябай ушул багытта чоң иштерди кылып атпайбызбы? Бүт ушунга көз каранды. Ошондуктан авиация тармагын жакшылап карап койгула. Рахмат. Менде башка суроо жок. Рахмат, Баксович. Кийинки сөз Орманов Улукбек Зулпаричте. Рахмат, Муралжан Шпекович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, өкүлдөр, чакырылгандар. 52, почти 52 миллиард сомго көбөйүп атат да биздин чогултканыбыз. Эмне себебинен ушул көбөйүп атат бизде? Бул биринчиден мен көрсөткөн слайдта салык жактан көбөйүшү биринчи эң чоң салымыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө 64,1% бул киреше жагына ошо салыкты өлчөмү да, үлүшү. 26-жылы бул 75%га жетет. Эң негизги бул салык кирешелер. Салыкты эмне себебинен көбөйтүп атабыз? Биз эмне? Салыкты болсо жаңы салык киргизген жокпуз, ставкаларды көбөйткөн жокпуз. Бул жана азыр өткөрүп аткан реформага боюнча өзүнүн эмесин берип атат, результаттарын. Биринчиден санитар иштери боюнча. ККМ киргизат, электрон счет фактура, электрон трансфер накладной, жана теневой экономиканы чыгаруу боюнча иштер. Эми ишкерлерди жанагы кыса бергенден акыры bir gün гайканы бурай берсе bir gün саргыят да.
ушул жагын эске алып бир мына жаңы өндүрүш кирди, мындай өндүрүш ачып атабыз деген ошонун эсебинен деген бизде болобу же ушу ишкерлердин эсебинен эле көбөйтөбүз дей беребизби? Мына биз кабыл алып берген ратификация кылган иштер бар эле. Мына ушул чүйгө завод ишке кирет деген элек биз. Өзбекстан куруп аткан завод ал эмне болуп атат? Бир өндүрүштөрдү ишке киргизип атабызбы биз? Мындай көзгө көрүнө турган мына ушунун эсебинен дагы биздин салык көбөйөт, төлөмдөр көбөйөт деген, жумуш орун пайда болот деген. Албетте бар. Азыр Министерство экономика жооп берсин. Алчы ушуну. Ато ушу ККМ эсебинен, неменин эсебинен деп эле ушу мени кетип атабыз да. Саламатсыздарбы, Чоро Сейитов, экономика жана коммерция министрисиз. Ооба, туура айтып атасыз. Бүгүнкү күндө бюджеттин толушу бул ККМдин фискализация менен баратат. Биринчиден себеби ошол эле мурун төлөбөгөндөр төлөп атышат. Экинчиден жаңы ачылып атат. Ишканалар ошол эле жакында эле биз кытайлар менен сүйлөшүп, алар азыр көмүр кен освоение кылып атышат. 9 компания келип кеткен. Бүгүнкү күндө дагы өзбек тарабы менен биз сүйлөшкөнбүз. Ушу завод боюнча завод Москва районунда ачылмак болду. Курулуш иштери жүрүп атат. Андан тышкары ошол эле Москва районунда жемиштерди, жашыларды иштеткен предприятие ачылды, ушу Байылим деген. Андан тышкары башка региондордо деле ошол биз тараптан жана финанс министр тараптан ошол дем берүүчү эмелерди берип атабыз, поручительство деп коелу. Ошол поручительство себеби азыркы күндө ошол 5 чакты, 7 чактыдай ишкана бар, ошол поручительство берип, алар да өз иштерин өндүрүп атышат. Мындай примерлер көп эле. Мен сизге мисалы ушу кагаз түрүндө деле жиберсем болот. Мындай я просто привел пример, 5-6 пример сизге келтирдим азыркы күндө. Мындай жалпы сөз менен баарын айта берсек болот. Сиз пример келтирген бир конкретика барбы мына? Мынча жумуш орун түзүлөт, мынча ошол бюджетибиз көбөйөт. 24-жылга могул айга ишке кирет деген. Мен жооп берип коеюн. Мына быйыл болсо жана биздин финанс жагынан субсидирован проценттик ставка деген жана ФСК сулантылат. 3 миллиард 200 миллион сом кредиттер берилген. Анан жана агрокластерлер боюнча 10 миллиардка чейин кредиттер да мына кече министрлер кайдасы айтып берди, бар даяр. Бул деле ошондой салым. Экинчиден жана Минфиндин поручительствосы айтып кеткендей, Россия крызский фонд мына ГСТР, малый ГСТРди куруп атабыз. Бул ошолдо да жетиштиктер бар да. Мында айтып кетирсек көп, бизде өзүнчө мал даярдап койсок деле болот. Ошон үчүн мына быйыл болсо биздин жана салык эмес киреше жагынан жакшы өсүш болду. Бул жана дивидендтерден мына биздин жана акционер обществолордон 13 миллиард сомдой дивиденд түштү. Бул бар ошол көрсөткүч да. Алмаз Кушбекович, мен сизди түшүнөм, сиз эми каржы министрисиз. Экономика министрлиги конкреттүү иштерди айтып, мындай факты менен сүйлөш керек да. План кылып атабыз, ушундай болуп атат, кытайлар келди, көмүр казабыз деген бул жалпы сөздөр да. Ушуну мына азыр Чоро Сейитович айтыңыз кагаз жүзүндө берем деп, муну кагаз жүзүндө эмес, сессияда элге угузгула. Хорошо. Мындай өзүнчө керек болсо доклад кылып, могу азыркыдай могул мынча салык жыйнайм дегенде мынча жумуш орун түзүлөт, могул жерде мындай ишкана ачылат. Биздин элибиз билиш керек. Жакшы жактарын мына дыйкандар үчүн бул жерге мына Байылим деген айттыңыз азыр иштете турган ишкана ачылып атат деп. Мындай эгин эксеңер ошону алат ушу ишканалар дегендей бир сөздөр болуш керек да. Biz büdjet degende эле ушул ишкерлерден салык чогултабыз, ККМ киргизебиз, дагы көбөйтөбүз дегенден башка эчтеке укпай атабыз акыркы убакта. Жок, айтып кетейин эми дагы. Айтыңыз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей ушу виртуалдык актив тарабында азыр жакында биз эмесин кабыл алганбыз, сиздин жардамыңыз менен мыйзамды. Ошол тарапта азыр бир 10 чактыдай
күндө бир жумада бир 10 чактыдай виртуалдык крипто обменниктер, крипто биржалар ачылып атат. Ар бир ушул фирманын артында жок дегенде 2 киши бар. Бул ушул виртуалдык жагынан. Мына Чүй облусунун жагында мисалы ушул 27 субъект киргизилген. Ошо жалпы инвестиция 700 миллион сомго жакын. Ошол эле мисалы ушу Токмок шаарында эксплуатацияга бир ишкана кирген, нефти жана мазутту иштетүү боюнча 8 орун пайда болгон. Инвестициянын көлөмү 264 миллион сом болду. Андан тышкары Вулкан Плюс деген компания ачылган, ушу помольный шарларды жасаганга, ушу мельницаларга. Андан тышкары ушу Панфилов районунда Эрк элден ПП Кико деген 25 орындык иш кана ачылган. Кеминде 25 жумушчу орындык иш ачылган. Бул цех шпала чыгарган цехы. Андан тышкары ушу Ысык-Көл облусунда Хуасюн минерал майнинг компаниясы да ачылды. Ушу олово вольфрам иштете турган компания. Андан тышкары Баткенде 18 субъект кирген болчу. Өнөр жайында 435 иш ачылган. Ошол эле Ош облусунда Бип Гранит деген 20 орун ачылды. Алай районунда Алай Голд деген компания ачылган болчу. Андан тышкары 1705 орындык 86 ишкана ачылган. Бул анын ичинде ошо алтын менен алектенген. Мындан тышкары ушул эле Кочкор районунда Шолковый путь деген осо ачылган 63 орындык. Андан тышкары Талас облусунда дагы 3 ишкана, Ош шаарында 6 ишкана ачылган. Мындай да, Чара Васильевич, мындай кылсаңыздар, сиз мына 20 орун, 6 орун дебейчи, жалпы Кыргызстан боюнча мынча жумуш орун түзүлдү, мындай болот деген сөздөрдү айтсаңыздар. Экинчиси, мына биз кай жака барба тигүүчүлөр жетишпейт деген рекламаны көрүп атабыз. Тигүүчүлөр керек деген. Ишкерлер өзүнчө, мамлекет өзүнчө болгондой болуп атат да. Алар ушу өздөрү цехтерди ачып, өздөрү жумуш орун түзүп жүрүшөт. Аларга жардам берген бирөө мындай конкреттүү иштер болуш керек бул жагынан. Канча мисалы үчүн ошондой тигүүчү ишкана ачылды. Сиз азыр бир да айтпадыңыз көмүр менен деп. Экинчиси, мына 2024 жыл оор жылдардын бири энергетика үчүн. Суу аз, көрүп атабыз бардыгыбыз. Биз импорт кылып таза электр энергияны, анан могул жерде майнинг салыгы деп киргизипсиңер. Бул деген кандай? Биз электр энергия жетишпей атса кайра ошол ачып алып туруп светти ошол жака колдон деп атабызбы? Жок, мен майнинг жөнүндө айткан жокмун. Крипто биржа деген жөнүндө айткам. Бул альтернатив. Майнинг салыгы деп бул жерде турат. Мен конкреттүү немен айттым. Бюджетте каралган 50 миллион сом. Исламбек Кыдыргыч, салык кызматын төрөгөн орун басары. Ошол компания, бир эле компания көлөмдү түзөт, ошо 50 миллион сомду прогноз берип аткан. Бул өзүнүн эмеси бар. Геси бар. Өзүнүн электр энергиясын колдонуп, анан кийин өзү майнерство менен заниматься этет. Биз өзүбүз сырттан сатып алып аткан маалда ошол ишкерлерге өзүбүздүн ишкерлердин сатып алган жакшы электр энергиянычы. Экинчиси, могул жерде турат, оюн зоо ишине салык деп. Биз мыйзам кабыл алынганда аябай чоң бир прогноздор болгондо, а бул 23 жылга 1 миллиард, 24-кө 1 миллиард, 25-ке 1 миллиард, 26-га 1 миллиард. Эмне ушундай бул жерде жылыштар болбойбу? Анализ жокпу? Бул прогнозный показатель. Анан бүгүнкү күндө эми булар раскачивается. Прогнозный показатель 4 жылга эчтеке өзгөрбөгөн болсо, силер просто асмандан алып жазып атасыңар. Анализ жок буга. Конкреттүү. Анализ бар. Бар болсо мындай болуш керек да, өзгөрүү болуш керек. Же ылдыйга түшүш керек, же көтөрүлүш керек. Бүгүнкү күндө асыл эле ишкана иштеп атат бул боюнчачы. Анан кийин запрос жөнөткөндө булар пока ушундай показательдерди берип атат да. Анан кийин азыркы да иштер жүрүп атыптыр. Бул багытта дагы 5-6 компания кирилишип атыптыр да. Алар өздөрүнүн прогнозун бере элек.
анткени алар анализ кылып атат рыноктучу. Алар берсе, 25-26 жылга албетте булар показательдер өзгөрөт. Бул пока оценочный да. Улукбек Зулкарович, жооп берсем болобу? Вот тигичүү жагынан сиз айтып кеттиңиз. Мисалы ушу Аламүдүн районунда 2 цех кирген, 70 жумушчу орун. Сокулук районунда дагы 2 цех кирген, 75 жумушчу орун. Андан тышкары Түп районунда, Ысыккөл районунда 2 ачылган цех, 50 жана 65 жумушчу орун менен. Ошол эле Ош облусунда да ачылган, Кара Суу районунда, Токтогул районунда 2 цех ачылган, жана ушу Нарын облусунда швейный цех ачылган. Рахмат, Чора Сейитович. Адылбек Алишевич, биз момтуп ар бир ишти момтуп сурабай, булар жалпы даярдап алып келип, мындай конкреттүү айтса, бүт ишканалар боюнча, бүт мамлекет боюнча айтсын, так билели макулбу? Макул, туура айтасыз. Эмкиде мындай чогултуп алып келебиз. Экинчиси, мына бизде бул жерде айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар деп турат. Бир статья турат да. 23 жылга 1 миллиард 900, 24 жылга 2 миллиард 400, 22 жылдан 23 жылы азыраак болуп тур. Бул эмнелер ушу айтып берилечи мага? Ушул статья боюнча. Салыктык эмес кирешелерде. Салыктык эмес кирешелерде жана доходы обращенных в пользу государства деген жана правоохранительный органдардан түшөт. Жана жумуштар аткарат атпайбы бүгүнкү күндөчү? Сокрытиялардан, уголовный иш козголгондон, ошонун баарын ошол жерде доходы обращенных в пользу государства ошо көрсөтүлгөн да. Түшөтө биз укканда прокуратура деле, МВД деле, ГКМ деле чоң цифрлар айтышат, бул жерде кичике эле цифрлар турат го. Жок, эми биз болсо айтып атпайбызбы, мына 21-жылдан баштап иш-чаралар боюнча жалпы сан канча түштү казынага, анан казына акча алуу эмес, түшүүлөр да бар да. Имущество менен түшүүлөр бар. Ошонун жалпысын ошончо сумма чоң болуп көрүнөт да. Жок, имуществоңор деле силер баалап туруп аны мамлекетке өткөндөн кийин суммасын жазышыңар керек турабы? Жок, мындай да бул денежный выражение биякта көрсөтүлөт да. Не денежный, өзүнчө отчет менен кетет. Анда өзүнчө отчету дагы бизге маалыматты берип койсоңуздар. 23 жылы мындай болду. Себеби азыр чоң иштер болуп атпайбы? Көп иштер болуп атат. Бул жагыны биз бир эске алсак. Мына эми жол боюнча айтып кетти, түндүк түштүк жол боюнча 24-жылы ачабыз деп. Өзү бул аябай созулуп кетти, июлда күтөт экенбиз да жолдун ачылышын. Буюрса. Ошондойбу? Туура. Эми урматтуу депутаттар, мен бул жерде Алмаз Кушбекович, мына профицитке чыгабыз деп атабыз, жакшы аябай пландар. Ушу транспорт министрлиги убагында ишкерлерди иштетип, силерге төлөп беребиз деп 700 миллиондой карыз да. Ошол ишкерлерди бир сураган киши барбы? Же мамлекет аларды колдонуп алып, билгенин кыл деп жүрөбүзбү? Ишкерлер салык төлөгөндө жакшы. Ишти кылып бергенде жакшы. Анан кийин ошол карызды берген келгенде эле же бюджетке киргизбейсиңер аларды. Ошондой эле доход көп болуп атса, төлөп берип койгула 24-жылга киргизип туруп. Бардыгын. Карыздан кутулуш керек да. Алардын ушул мамлекетке ишенип жүрүп, өзүнүн салымын берген анча-мынча кишилердин каза болуп кеткенин мен билем. Бул жак кандай болуп атат? Ким буга жооп берет? Минтранс жооп береби? Мен жооп берем. Алмаз Кушбекович, айтсаңыз. Мен жооп берем. Бул сиз айткан кредитордук карыздар боюнча быйыл болсо биз баарын жаптык. 383 миллионбу? 346 миллион сом биз жаптык быйыл. Баарын жаптык дедиңиз? Кредитордук карыздарды. Отчет менен негизине келгенде. Сиз азыр айткан текущий кредитордук карыз болсо, бул жылдын аягында белгиленет. Ошону болуп жабабыз.
Жок, бул илгерки карыздарды айтып атам. Илгерки карыздар жокпу азыр? Илгерки карыздар жок. Баарын жаптык биз. Анда жакшы. Бирок Минтрансда бир 700 миллион дайым жүрөт да, ушул жабылбагандай болуп. Азыр 700 миллион сом жок. Былтыр дагы жана казыналык милдеттенмелер менен жана Алмаз Кушпеевич айтып кетти докладында 88 миллион сом бир 10 чакты кредиторго бергенбиз мурдагы карыздар боюнча. Быйыл ошо 346 миллион сом селевой кылып каржылап беришти. Аны дагы жаптык. Азыркы учурда аткарылган иштерге жана текущий переходящий карыздар калып турат да. Анан кийин сот иштериндеги карыздар жабыла элек. Бар да. Рахмат. Бул жерде эми транспорт министрлиги жооп береби? Өткөндө фракцияда мындай общий айтылып калды да. Бишкек Ош жолундагы Өзгөн шаарын айланма жолу. Мол 24-жылга киргиздик планга өзүбүз курабыз деген сөз болду. Ошону так айтып берсеңиздер, канча сумма каралды, качан башталат курулушу? Бул мен жооп берип коеюн. Бул 2016-жылы Өзгөн шаарынын айланма жолу долбоор бул долбоор жана ГЧП проектлердин немесине перечинине кирип көп жыл болуп созулуп кетти. Пандемияга да байланыштуу болду. Анан кийин быйыл анын техникалык экономикалык обоснованиясы негиздемесин жакын арада эле бүтүп ошол боюнча бир маршрут тандалып, ал жакта 1 миллиард 200 миллион сомдук баасы аныкталды да. Жалпы узундугу 13 беле 14 километр. Ушундай мен анығын точносын айтып бере албайм. Андан кийин бул ГЧП проект менен жасаганда окупаемости аябай көп болуп, көп жылга созулуп кетип, ар бир машинеден жок дегенде 140-150 сомдон алыш керек болуп калат экен 13-14 километрден айланып өтүш үчүн. Азыркы учурда биз башка донорлор менен дагы сүйлөшүп, эки вариант болуп атат. ГЧП эмес, прямой инвестиция менен өзүбүз салсакпы деген неме ойго келип атабыз да азыр. Силер ойго келип атасыңарбы же планга кирдиби? Өткөндө министриңиз планга кирди, 24-жылы баштайбыз деди Бакыт Эргешовчу. Алмаз Кушпеевич, сиз отурдуңуз да? Айтса Эми азыр башкача айтылып атат го, бул кандай? Жок, 24-жылы баштайбыз. Качан бүтөбүз? 13 километрде. 2 жылда. 24-жылы баштап 25-жылы бүтөт, ошол так маалыматты неме койсок. 26-жылга барат. Ну, мейли 26-жылы. Ал жакта жана сложный нерселер да бар экен да. 200 метрлик бир көпүрө экен, 20 метрлик дагы бир көпүрө экен. Дагы 3 көпүрө бар да. Могул бюджетке так суммасын киргизип, качан башталар срогунан бери немелеп койсоңуздар ушул ишти. Жок, бул бюджеттин алкагында эмес. Ойлоп атабыз, эки вариант деген бүттү азыр эми так немел кыла. Бул бюджеттин алкагында эмес, донорлор менен сүйлөшүп атабыз азыр. Ислам өнүктүрүү банкы менен конкреттүү. Донор менен сүйлөсөңөр, бул сүйлөшүү боло элек болсо 24-жыл башталбайт, муну так айталы эмичи. Только эгерде өткөн фракциянын жыйынында Бакыт Эргешевич айткан, биз муну өзүбүз курушту баштайбыз. Мына болду 24-жылы башталат деп айткан болчу. Ошол чечимде ал турат. Муну тактап Адылбек Алишевич ар жыйынга келгенде ар кандай сөз айтылбай бир бүтүмгө келелечи. Бул жолду башташ керек. Азыр Өзгөндөн өтүү мүмкүн эмес болуп калды. Айланма жол азыр абадай керек ал жерге. Шуну эске алып, мен муну Малжан биздин тармактык комитеттин чечимине да киргизип коюуну суранам. 24-жылы ушул айланма жолдун жол башталыш керек. Так жазып койсок. Рахмат. Рахмат, Улукбек Зулкарович. Чечимге киргизип коебуз, эске алабыз. Андан кийинки сөз суроо берүү үчүн Ташиев Шайырбек Кыдыршаевичте. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Менин суроом
Республикалық бюджет 2023 жылға қарағанда 2024 жылға қанша өсу болды? Цифраны тақ қысқа айтыңыз. Киреше жағын айтып кетсем, быйыл болсо бюджетибиздин киреше жагыбыз мамлекеттик бюджеттен 445 миллиард сом каралса, эмки жыл болсо 527 миллиард сом деп биз пландаштырабыз. Айырмасы қанша болды? Айырмасы болсо 82 миллиард 820 миллион сом. Бул жалпы мамлекеттин бюджетибизди да. Ички карыз кандай болду? Жалпысынан бізде азыр 5 миллиард 700 миллион АКШ доллар қарсымыз бар. 31 августқа қарата. Анын içinden болсо 78% бул сырткы карыз, 21%. Сиз ички карызды айтыңыз, ички карыз былтыры канча болчу, быйыл канча? Азыр бермейм. Значит, бізде, өткен жылға салыштырмалуу биздин ички карыз 49 миллиард сом өстү. Ал эмне себептен өстү, канча проценттен алып атасыңар? Биз болсо ошо ички зайым кылып атабыз, баалуу кагазтарды ГКО, ГКВ менен акциондон. Канча проценттен? Проценттер мындай жарашады, жылга жараша 2 жылдан 10 жылга чейин, 15-20 жылга чейин. Жалпысы проценттер где-то 14%-дан 16,5%-га чейин. Сиздер анда бул ички карызды, зайымдарды анда банктан алсаңар, анда арзаныраак алмак экенсиңер. Силер азыр 14%-дан 22%-га чейин алышып булар. Ички пайызды эле. Азыр силер бюджетти көбөйттүк, толтурдук деп атасыздар. 2 жылдан кийин уже ички карызды төлөй башташ керек болот. А процентине төлөш керек, ордуна коюш керек. 2 жылдан кийин анда уже азыркы 500 канча миллиард деп атасыз. Ошол кайрадан уже биздики кайрадан 200 миллиардка артка кетеби анда. Ошол зайымдарды кайра ордуна койгон негизинде. Ички карыздарды төлөш негизинде. Сиздер азыр мына өсүүнү ушу ички карыздардын көбүнчө ички карыздын эсебинен эле мына биз өсүү кылдык деп атасыздар да. Бул искусственно эле өзүңөр алдап атасыздар да, менин оюмча. Жок, бул кичине туура эмес, искусственно эмес. Бул развитие рынка внутренней фондовой биржеде азыр ошого чыгарып атабыз. Эмнеге силер процентин анда 14%-тен 22%ке кылып атасыздар? Бүгүнкү күндө банкта канча азыр? Бүгүнкү күндө рынокто ушундай пайыз. Азыр кредиттер болсо 18%-дан ылдый жок. Депозиттерди привлекание депозитов болсо отурыңыз. Ким элебиз? Алмаз Кушпакович. Азыр Кушпекович. Мына азыр сиз быйыл министр финансов болуп туруп, ушундай жакшы өсүүлөр болуп атат деп келип атасыз да. Эмки жылы или дагы бир 2 жылдан кийин башка министр финансов келген болсо, мына мен иштеген убакта ушундай өсүү болгон эле деп ички карыздын эсебинен өсүү кылып атасыздар да. 2 жылдан кийин башка бир министр финансов келген болсо, анга кыйын болот. Себеби деген ушулар төлөш керек бардыгынчы. Мына булна өсүү болбойт деп ошондо артынан сүйлөйсүңөр. Бардыңарчы? Мен оюмча. Ошондуктан ушу ички карызды дагы этият кылыш керек. Азыр мына өндүрүштөр боюнча, мына экономика министринин жанагы зам министр орун басары айтып атпайбы? Өндүрүштөрдү жанагы азыр жогоруда коллегам айтмакчы эле. 6 адамга өстү, иш ачылды 20 адамга депчи. Сиздер өзүңүздөр мамлекет жардам берип, кайсы ишканалар ачылды? Ошону айтсаңыздар, жанагы ишкерлер өздөрү ачкан жанагы швейный бир цехти барып алып туруп эле биз ачтык деп айта бербестен, бир мамлекеттин эсебинен кайсы өндүрүштөр ачылды? Ошону айтсаңыздар. Бүгүнкү күндө ошо мамлекеттин эсебинен биз кандай ишканаларды ачабыз? Биз ушул келишимдин негизинде, мисалы ошол эле межправительственный совет болгондо бизнесмендер бири-бири менен чогулушат, алар биз менен барышат, ошонун негизинде ишканалар ачышат. Биз ушул шарт гана түзүп беребиз да, ачканга.
бири менен жолуктуруп, эмесин налоговый режимин берип, инвестиционный режимин берип, ошонун негизинде ачылат. Өкмөт өзү мындай иш ачканга эмеси жок, мындай айтканда обязанность, шарт түзүү деген ушул ортомчулук вазифаны аткартасыздар. Мындай айтканда ортомчулук вазифаны аткартасыңар экономика министрлиги үчүнбү? Кайталап коесузбу? Түшүнбөй калдым, кечиресиз. Мындайча айтканда, жанагы ортомчулук гана вазифаны аткарып силерчи. Аларга шарт түзүп берип инвесторлор менен берки ишкерлерди жолтуруп коюпчу. Өзү негизи мына жанагы өзүңүздөр bir sunuşta mamleketlik dengеldеги проекттерди жазбайсыздарбы? Мамлекет деңгээлдерди проекттерди жазып, мамлекет деңгээлдеги bir ишканаларды ачканга экономика министрлиги ошол иштерме алып болсоңуздар сиздерчи. Сиздер жанагы айыл чарба министрлигинин жанагы ишинде эле кылып атасыздар да, ортомчулук ишти кылып атасыздар. Башка эч кандай мындай сиздерде көрүнүктүү bir жанагы жыйынтык результат жок болуп атат да. Ошону дагы эске алып койсоңуздар. Экинчи дагы суроо мына коопсуздук шаар боюнча. Коопсуз шаарды мына 2 жылдан бери Кытайлар менен соттошуп келип атасыздар. Соттошуп атасыздар, но бирок инвесторлор келип атат. Ошо Кытайлар менен соттошуп аткандагы Кытайлар курган эмени жанагы камераларды, башкаларını бүт бардыгын өзүбүз биз төлөп берейли, каржылап төлөп берейли дагы. Дагын өнүктүрүүгө дагын акчабызды кошойлу дагы, анан кийин ошонун эсебинен өзүбүздүн жанагы акчабызды чыгарып алайлы деп келишим түзөйлү деп атса, эмнеге ошолорго тоскоол болуп атасыздар? Сиз өкмөттүн немес Адылбек Алишевич айтып коңуз. Бул боюнча маалыматыңыз барбы сиздин? Жок, бул боюнча маалыматым жок, бирок Акылбек Сөнбекович мына жакында эле дагы тапшырма берди, батыраак сот иштерин бүтүрүү боюнча. Себеби чындыгында эле сот иштери абдан чоюлуп кетти, Кытай компаниясы менен дагы. Себеби жерлерде бардык жерге коюлган жанакы камералар. Да, аны батыраак иштетсек бизге дагы жол коопсуздугуна да абдан жакшы болот эле да. Сиз айткан эмени мен тактап карап көрөйүнчү. Санариптик мына министрлиги отурасыз. Сиздин маалыматыңыз болсо керек, ошондой инвесторлор келип, силерге өзүнүн программаларыны, иш пландарын бүт бардыгын презентацияда кылып кетти окшойт. Аны силер өкмөткө сунуштадыңарбы? Ошондой ишкерлер бар. Сот процесси бүтмөйүнчө ошол башка инвесторлорго бергенге болобу, болбойбу? Болбойт, окшойт. Процесс бүтмөйүнчө. Дагы кийинки суроом мен налоговый инспекцияга мына жанагы биздин өлкөбүзгө Биргелешкен Араб Эмираттарынан жана Кувейт мамлекеттеринен инвесторлор келип, өздөрүнүн жанагы бизге кайрымдуулук кылып атат да. Кайрымдуулук кылып, ошолор бизге жардам берип, бала бакчаларды, мектептерди куруп берип атат, дагы швейный цехтерди куруп берип атат, жанагы мечиттерибизди куруп берип атат, көпүрөлөрдү куруп берип атат. Ошолорду куруп берип атса, ошондон дагы жанагы үстөк пайыз 2%тик үстөк пайыз алынып атат экен да. Алар бизге эми кайрымдуулук кылып бир акчасын бөлүп алып келип берип атса, 100 сом алып келип берсе, сен 100 сом бербей бизге 102 сом бер деп сураганыбыз туура болобу, кандай болот? Ошону бир кайрымдуулук ушу фонддорду бир 2%тен алып койсок болобу? Же болбосо алар бизге Кыргызстанга алып келгенден көрө башка Индонезия же башка жактарга алып барганыбыз жакшы болот дейт аларчы. Себеби ал жерге биз мектеп курган болсок дейт, ал жерге биз эч кандай жылуулук системасын же башкасын курбайбыз дейт. Крышалардын дагы анчалык эле биз жана жылуулабайбыз дейт. Арзаныраак түшөт бизге дейт. Биз ошол жака барып курганыбыз жакшы болот, кайрымдуулук кылганыбыз жакшы болот дейт. Биз Кыргызстанга келип боптур деп куруп берели десек дейт, 2%-ын да кошуп алды быйыл дейт. 1-январдан баштап дейт. Ошону өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу? Негизи жеңилдетилген механизмдер бар. Мен ошол инвесторлор болсо, мен сизге барып контактысын алып, аларды консультировать этип коеюн. Просто мындай болуп болуш керек. Алар болсо мусулман жаштардын дүйнөлүк ассамблеясы, ушунга окшогон бүт эмелер бар да. Алар жана Санабил деген налогообложениясы эмеден пайда болуп атат болсо керек да, алар акча берип, анан кийин бир подрядчик салат да. Ошо подрядчик фирмага салык пайда болуп калат да. Бирок ал подрядчиктер дагы 2% кошуп бер деп айта албайт экен аларчы. Анан эгерде жана үч тараптуу макулдашуу түзүп,
ошо каякка кайрымдуулук кылып атса ошолорду көрсөтүп эметсе анан бошотулган ыкмалар бар да. Мен ошону консультация берип коеюн деп аттым элем да, эгерде ошондой ошо жообун айтыңыз сиз. Жообуну мындай кап түрүндө эле бериңиз. Мен сизге кайрылганмын, өзү негизи сиздерге кайрылганмын. Бирок кап түрүндө бере албай атасыздар, бере элексиздер. Ошону берип койсоңуздар эртерээк. Жарайт, Шайырбек. Может, ошолорго биз кичине бир мүмкүнчүлүк түзүп берейли да. Бизге кайрымдуулук кылып аткан болсо, аларды биз кайрадан эле үстүнөн кайра үстөк акча алганыбыз болбой калат да. Эске алып койсоңуздар. Транспорт министрлигине мына быйыл 200 миллион сом жанагы жолду оңдоо, түзөө, куруу боюнча кетирдик деп жазыптырдар. Освоение болуптур. Чынбы? Андай бизде маалымат жок экен. Биз жалпы 200 километрден ашык жол деп жазылса керек. 200 миллион сом андай цифра жок. Сиз Алмаз Кушбекович карап коюңуз. Жанагы транспорт министрлигинин 04 немесин статьясын караңыз эле. Автомобиль жолдору кышкы жана жайкы күтүү дегенде освоениеси быйыл 2023 жылы 200 миллион сом деп турат. Туура. Бул кышкы күтүүгө кеткен каражат. Кышкы күтүүгө. Жолдорду куруу освоениеси кандай болду? Бул освоение болгондо 200 миллион кетирипсиңер. Бунун расшифровкасын неге берген эмессиздер? Каерге кетирдиңер буну? Не кылып кетирдиңер? Бардыгын бериш керек да. Бул быйылкы 23 жылдын бюджетинин аткарылышы боюнча бул январь, февраль, март айларындагы кышкы күтүүгө жумшалган каражаттарда мунун расшифровкасын берүү өтө татаал. Бул Кыргызстанда болгон жолдордун баарын эгерде сизге неме кылсаңыз жазып 24кө 250 миллион деп бөлүпсүздөр. Чынбы? Bunun 250 milyondu кайсы жак иштетет, bundan эмесин берген жоксуңар, Шайыр Кыдыршаш, бул болсо жана жолдорду туз себүү жана кум себүү ошого содержанияга да бөлүнөт да. Обобщенный эле Кыргызстан боюнча ушундай акча бөлүп кое бересиңер 250 миллион. Жок, мунун расшифровкасы бар. Эгер неме кылсаңыздар жазуу түрүндө берели. Эми бюджет кабыл болуп аткандан кийин бардык нерсени берип коюш керек да. Анан кийин мына жолдорду куруу боюнча, ремонттоо боюнча быйылкыга канча бөлүнгөн болчу? 23кө. 24кө да канча бөлүнүп атат? Бул жалпысынан 23 жылдын башында бекитилген бюджетибиз 2 миллиард 50 миллион сом эле. Быйыл такталган бюджет боюнча именно жол фонду боюнча 3 миллиард 600га чейин көтөрүлдү. 24 жылга долбоор 3 миллиард 981 миллион сом. 2 миллиард 50 миллион сом деп атасыз 23кө. Ушул жол курууга болуп атты бул, жол курууга. Кошумча каражаттар бөлүнүп берилди да. Течение бюджетине. Бардык освоение болуп бүттү да. Ооба. Дели жылдын аягына чейин болбой калышы да мүмкүн. Жок, бул декабрга чейин дагы 200 миллион сомдун тегерегинде акча калды. Бул дагы основном азыр кышкы даярдыктар көрүлүп жатат. Бүт перевальный участоктарда 14 перевалдык участоктор бар. Ошолордо инертный материалдар, ГСМ жана башка техникалардын баарын тең даярдап ошол. Былтыр айттыңыздар эле, жылдын башында айттыңыздар эле, биз битум менен быйыл проблема болбойт деп, биздин мамлекет башчыга чейин өзүңүздөр ишендирип жүргенсиздер да. Битум боюнча эч кандай проблема болбойт депчи. Азыркы күндө сиздердин капаңыздарда 1 килограммдагы битум жок өзүчү. Бардыгын ошо жанагы ишкерлер алып келип берип атат. Ошолордон сатып алып атасыздар силерчи. Подрядчиктер да ошолордон сатып алып атат. Сиздер ишендиргенсиздер былтыр жылдын башында. Биз министр транспортта биз өзүбүз алып келип беребиз. Биз уже договор түзүп койдук. Мына арзан баада түзүп койдук биз депчи. 200 канча доллардан түзүп койдук. Ошону биз алып келип, бүт бардык ишкерлерге беребиз. Жолдордун бардыгын биз битум менен камсыздайбыз дегенсиздер. Эч кандай камсыздоо болгон жок да быйыл. Эмки жылкыга да кандай ишендирүү сөздөрүңүздөр бар? Туура айтасыз. Боюнча кандай пландарыңыздар бар? Быйыл биз жылдын башында Россиядык Роснефть компаниясы менен 35 000 тоннага келишим түзүлгөн.
бирок алардын да өздөрүнүн лимиттери бар экен. Алар битум ээси болгондон кийин алар диктовать этишет экен. Бизде жок болуп атат дегендей мындай деп көп келишимдердин алкагында мүчүлүштүктөр кетип калды. Азыркы күндө ошондуктан договор түзүп алганда силер сүйүнбөгүлө, договор түздүк болду, бул биздики депчи. Ошо договор түзгөндөн кийин эртеси күнү акча төлөп койсоңор, ошондон кийин силердики болот. Ошон үчүн ошондон кийин айтып жүрсөңүздөр сизде кийин. Анан кийин кийинки суроо, мына титулный лист. Мына депутаттарыбыз айтып атат, баардыгы суранып атат, биздин жол кирдиби экен, кирбедиби экен деп. Мына азыр 2024-кө түзүлгөн бюджетке мына жолдор кирди, мына жолдор ремонт болот, мына жолдор курулат, мынанча километр деп баардык титулный листин берип койсоңуздар депутаттарга. Ошондо кийин сиздерден сурабайт, жылдын ортосунда же аягында. Эмнеге мен былтыр мен кат жөнөттүм эле, же сурандым эле, менин жолум кирбей калыптыр, эмне болду депчи. Az жылдын башында ошолор билиш керек. Мына биздин жолубуз быйыл 10 километр мен сурандым эле, 2 километр быйыл бүтөт экен, келеткан жылы бүтөт экен. 8 километр кийинки жылга калыптыр деп, ар бир депутатта ушуну маалыматы болот. Сиздер менен ошондо кайым айтыш, анан кийин талаш тартыш болбойт да. Ошону сиздер эске алып туруп, мына бюджет бекиттеринин астынан ошону берип коюңуздар. Ошондо депутаттардын суроолору болгон болсо айтышы мүмкүн. Эгерде мен 10 километр мен сурандым эле, 2 километр кириптир, дагын коштурайын деп туруп, алар аракет кылып киргизип да калышы мүмкүн. Же болбосо ошону менен макул болуп дагы кийин сиздер менен бирок сиздердин өзүңүздөргө туура болот. 1 жыл ичи ошол депутаттар менен кайым айтышып же тартышпайсыздар. Мына башында биз сиздер менен ушул титулный лист менен сиздер менен макулдашкан элек го, эсиңиздеби деп, ошондо айтканыңыздарга жакшы болот да. Өзүңүздөргө эске алып койсоңуздар ошону. Чоң рахмат, башка суроом жок. Рахмат, Шарик Кылышевич. Кийинки сөз Райымбачаева Венера Калыбековнада. Рахмат, Мурадос Жанышбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Менде бир суроо да, Адылбек Алишевич. Чүй область боюнча 2024-жылы көңүл бурулат деп Акылбек Үсөнбекович өзү айтып эле да. Ошол кайсы райондорго көңүл бурулат артыкча? Же полностью Чүй область боюнча бүт райондор киреби? Бир Венера Калыбековна шаар Карабалта, анан экинчи шаарга селе Токмокко 2 шаарга 1 миллиард сомдон берилет да для развития деп. Анда шаарлар эле көңүл бурулат экен да, шаарларга эле. Райондоргочу? Бизде Соклук район абдан чоң район, өзүңүз билесиз. Райондордо өнүктүрүү фондулары бар, ошолордун ичинен 80%-ын алар ошо өндүрүшкө жиберүүгө мүмкүнчүлүгү бар, 20%-ын социалдык. Ошо райондук фонддор аркылуу да. Негизинен ошо 2 шаарга көңүл бурулат да. 2 шаарга. Анда биздин райондордо эле көп эле көңүл бурулбайт экен да анда. Мындай караганда. Мен эми кайталанбай эле коеюн, жыйында Аманган Батырбекович жакшы бакырып атты эле. Ушул стадиондор турат, бизде мектептер турат, эми кайталанбай эле коеюн, бирок бизде чын эле абалыбыз абдан оор болуп атат да. Соклук районго сиздер көңүл бурбасаңыздар, анда болот, бизде ички миграция абдан өсүп атат. Капиталдык салымдар аркылуу мектептер, бала бакчалар, социалдык объектилер, бул саламат сактоо объекттер, бул капиталдык салым менен каралат да. Рахмат. Анда Гостройго менде бир суроо. Далгастрой боюнча мектептерди айтып койсоңуздар, ошо быйыл бүгүнкү күнү канча Далгастрой мектептер курулуп бүттү, канчасы калды? Саламатсызбы, Иманакун уулу Талантбек, мамлекеттик архитектура курулуш агенттигинин орун басары. Бизде азыр негизи Далгастрой боюнча 2015 жылдан баштап азыркы күнгө чейин 204 объект бар. Быйылкы жылы президентибиз Садыр Нурбековичтин тапшырмасынын алкагында 100 мектепти бүтүрүп атабыз. Кудай буюрса азыркы маалда бүгүнкү күндө 41 мектеп бүттү дагы, 59 мектеби жылдын аягына чейин бүтөт. Эмки жылкыга переходящий дагы 100 объектини бүтүрүп атабыз. Ошондо бүтөсүңөрбү ошол Далгастрой мектептерди? 2024 жылы. Кандай дейсиз? Далгастрой болгон калып калган мектептерди бүтөсүңөрбү дейм? Ошон менен бүтөбүз. Азыр биз дагы өкмөт менен акылдашып атабыз, эми баягы улам эле жаңы объектилерди кирип атып, анан баягы Далгастройдун үстүнөн көбөйүп кетип атпайбы?
азыр ушул малда далгастройлорду ушул жакынкы ушул жылы эмки жылдарды толугу менен бүтүрүп алсак, андан кийин анан баягы жаңы объектилерди баштагандан кийин рас бүтүрүшкө туура келип атат. Анткени себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, курулушта деген 15-жылдан бери курулуп аткан объектилерди азыркы малда бүтүрүп атканда мындай көпкө созулуп, анан жана качествосунда дагы маселелер болуп кетип атпайбы? Ошон үчүн далгастройлорду Кудай буйрса эмки жылга чейин толугу менен бүтүрсөк, андан кийин жаңы объектилер көтөргүзбүз. Малындай кетишин өрсө, быйылкы жылга 9 миллиард 400 миң сом каралган. Азыркы малда Минфин тарабынан баардык акчасы бөлүнгөн, курулуш иштери жүрүп жатат. Рахмат. Анда бизде өзүңүздөр билесиздер, биз көчмө жыйын менен комитет менен жүргөндө көп авариялык абалда мектептерди көргөнбүз да. Ошол эле мектептер, ошо дубалдары жыгач менен бекитилген мектептер бар да. Ошондо балдардын коопсуздугу үчүн ким кам көрөт? Ошол боюнча дагы бир мындай чоң маселе да булчу. Ар бир биз күтүп отурабыз да, качан ошол дубал кулап калат. Элестетсеңиз, ошо мектептин дубалы ошо жыгач менен бекемделген да. Түтүп турат да ошо жыгач, ошол дубалды. Аварийный мектептер боюнча дагы бул билим берүү министрлиги боюнча да биргеликте 200дөн ашык мектеп бар азыр мамлекетибизде. Анын 90дон ашыгы азыркы маалда жаңыртылып, же болбосо капремонт аркылуу, же болбосо жаңы курулуш аркылуу жасалып жатат. Ал эми өзүңүздөр көрүп аткандай, мына акыркы жылдары мынчалык объемдо мектептер салынган эмес. Эң көп мектеп 2017-жылы салынган, 68 мектеп салынган, ал дагы баягы башка тышкы каражаттар менен салынган да. Ал эми быйылкы 100 мектеп болсо, биздин өзүбүздүн мамлекетибиздин каржыланган аркылуу салынып аткандыгына байланыштуу, сиз айтып аткан жанагындай авариялык коопсуздук жараткан мектептерди биринчилерди очередтер менен кийирип туруп, сиз берген сунуштарды карап туруп, анан кийинки жылга кийирели. Адылбек Алишевич, бизге ошо капиталдык салымдын акчасын көтөрбөсөк болбойт да, чын эле. Биз анда 2024-жылы да бүтпөйбүз анда далгастрой мектептерибизде. Акыркы 2 жылдын ичинде капитал салымдардын көлөмү жакшы эле көтөрүлүп атат. Азыр биз мына 8 миллиард кылып койдук, бирок жыл ичинде быйылкыдан кем эмес болот деп ойлойм да мен, көбөйтөбүз аны. Рахмат. Анда дагы бир суроо менде. Мага мындай обращение болгондо, коллектив и администрация ЦОВП Кеминского района просит вас оказать содействие в ремонте старого здания инфекционного отделения и переоборудование его в общежитие медработников. Биз азыр баарыбыз айтып атабыз, ошо алыскы райондордо бизде дарыгерлерибиз жетишпей атат. Мектепте болсо мугалимдер жетишпей атат. Ошол дагырлыгерлерибизге, мектепте ошо мугалимдерибизге, жаш кадрларга биз мындай көңүл бурбасак болбой калды. Жакшы имарат турат, ошону бир ремонт кылып, ошол биздин дарыгерлерибизге берип койсок, общежитие болуп, ошондо канча медработниктер деген келип иштейт эле да. Бизде жетишпей атат деп баарыбыз эле бакырып атабыз. То рентгенолог жок, то реаниматологдор жок. Казарманга барып келдик, бизде реаниматологдор жок болуп атат ал жакта. Элестетсеңиз, Казарман район кандай чоң. Анан кийин биз ушундай шарт түзбөсөк, анда билбейм кандай болот анда. Жок дегенде мындай готовый имаратты мындай ремонт кылып, ушу биздин дарыгерлерибизге киргизип койсок, ошондо деген биз ошол дарыгерлерибизге кичине мындай шартсыз түзүп берет элек да. Өзүбүз дагы мындай дефицит болбойт эле да, кадровый. Ошону бир ойлоп койсоңуздар, сураныч. Анан кийин жол курулуштар боюнча Бишкек Кара-Балта жол салынды эле. Сиздерге чоң рахмат. Бирок ошол эле жерде, кээ бир жерде тротуарда салынбай калды, анан кийин лотоктор коюлбай калды. Лотокторду ким коет өзү негизи? Же ошол жерде айыл өкмөтү коюш керекпи, же кандай? Ошону айтып бериңизчи. Бишкек Кара-Балта жолу азыр толугу менен бүтүп, ал дефектный гарантийный периодто подрядчикте. Кемчиликтердин баарын тең ошолор өздөрү жоюшат. Сизге толук маалыматты
кошумча берели. Мага Сокулук район боюнча бериңизчи толук маалымат. Себеби деген мына жол салынды, жакшы салынды. Бирок жанагы суунун баары кетип атпайбы? Неме зданиялардын неме астына. Ошол болуп атат да, лотоктор жок болуп атат. Баарын салдыңар, бирок лотоктор коюлбай калды. Тротуарлар кээ бир жерде салынбай калды. Ошону кандай качан саласыздар, качан бүтөсүздөр? Азыр ошол долбоор менен алектенген тиешелүү специалисттер менен акылдашып сизге жазуу түрүндө жооп берелик. Бир жуманын ичинде. Анда сизден күтөм, Чоң рахмат, башка суроом жок. Рахмат, Венера Калбековна. Кийинки сөз суроо берүүчү Алтынбеков Айбек Алтынбековичте. Рахмат, Мурат Жанышбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Урматтуу Алмаз Кушбекович, сиз бүгүн баяндамачысыз. Мен сизге суроом, Steam гранттын суммасы 24-25-26 кандай каралды? Ооба, силердин көп суроолор болгон. Бул боюнча биз эмки жылга 1,5 миллиард сом уже карап бердик. 1,5 миллиард. Ошол бир проект боюнча канча суммага чейин каралып атат ал? 5 миллион. 5 миллионго чейин көтөрдүк. Ушул 5 миллионду бир аз көтөрсөк болобу? Эми үчүн дегенде баалар кымбаттап кетти да акыркы жылдары. Мурун 3 миллион эле, кийин былтыркы жылы 5 миллионго. Аны дагы бир мисалы бир айылды, бир айыл өкмөттүн бир айылын, ички жолдорду. Бул Минтранстын балансындагы эмес, айылдын карамагындагы жолдорго баягы спонсорлор чыгып атат, жеке спонсорлор. Бир ошол айылдын асфальт төшөө боюнча, Steam грантка жазуу боюнчачы. Ал жерде 5 миллионго болгону бир 400-500 метр гана жол экен да. 1 километр жолго 1 миллион 10 миллион сомдун тегерегинде болот экен да. Ошонун 5 миллионду бир 10 миллионго көтөрсөк болобу, эгерде 1,5 миллиард болуп аткан болсо? Эми бул уровень көтөрүү боюнча биз санайбыз, анткени проекттерде жараша да эмесин көтөрсөк, проекттер аз болуп калат экен да. Аны ошону да биз салмактуу карап берели. Мына 3 миллиондон 5 миллион көтөрдүк, азыр ошону бир эмки жылдан көрөлү, эмкиде анан да карай беребиз. Алмаз Кушбекович, мындай болуп атат да, бир бала бакчанын чатырын алмаштыруу үчүн 5 миллион кээ бирде жетпей калып атат да. Анан ошо асфальт төшөөдө дагы 5 миллион сом болгону 400-500 метрге гана жетип атат да. Эми баягы эгерде ал жерде 10% кошумча жергиликтүү бюджеттин кошумчасы бар да, төлөмү бар. Эгерде аны сырттан башка бирөө спонсорлор чыгып төлөп бере турган болсо, мисалы 10 миллион, 1 миллион төлөп бере турган болсо, биз аны көтөрсөк жакшы болот эле да. Эгерде сиздерге ал кат менен кайрылышат да. Эгерде биздин спонсорубуз бар, ошол жерге демөөрчүлөр чыгып атат, мисалы үчүн фонддор бар, жеке ошол жерде ишкерлер бар, биз төлөп беребиз дей турган болсо, сиздер тарабынан аны карап, ошол 10 миллионго чейин көтөрүп берсеңиздер деген ойду айтып атам да мен. Дотациядагы айыл өкмөттөргө ушундай демөөрчүлөр чыгып атат да, Алмаз Кушбекович. Адил Галишев. Баягы өздүк салымы же болбосо спонсордук жардам канчалык көбүрөөк болсо, ошол проектлер жакшыраак өтөт да. Чындыгында бул жерде атаандаштык абдан көп да. Ар бир айыл өкмөтү бул Steam грант үчүн аябай бири менен атаандашат да. Ошол үчүн баягы өздүк салымы көбүрөөк таап, спонсорду таап иштеп эметкендердики мындай алар жеңилирээк өтөт да. Базар Коргон районунда Моңгол айыл аймагында Көктөндү айылына 1 километр 16 миллион сомдук болуп тур да проекти. Ошо 1 миллион 600 миңди спонсор төлөп берейин деп атат. Steam грантка жазайын деп атат. Ал бирок дотациядагы айыл өкмөт. Эгерде ушундай боло турган болсо, сиздер аны карап беришиңиздер керек да. Ошол мыйзамга эле баягы 5 миллион менен эле токтоп калбастан деген ойду айтып атам. Эми мындай уже крупный проекттер уже капиталовложение киргизиш керек да, чын айтканда. Жок, ички жолдор болуп атпайбы? Эгерде Минтранстын балансында боло турган болсо анда? Болот, азыр болот. Азыр бул район деңгээлде жолдо кирип атпайбы? Рахмат. Андай болсо сиздерге чоң рахмат. Андан кийинки суроом Базар Коргон районунун Сейдикум аймагында, Хажырабад айылында, Сейдикум аймагынын Хажырабад айылында 100 орунду бала бакча 19-жылы кирген. Фундаменти куюлган, даяр турат. Эми аны ошол убакта биздин депутатыбыз бар эле, Сайдлаган Болотович, ошол кишинин сунушу менен кирип калган. Бирок ошол фундамент куюлган бойдон токтоп турат да. Осо Төлөс ишканасы утуп алган. Эми мына карасаңыздар, азыр 3 жыл 4 жыл өтүп кетти. Фундаменти жарабай калды.
былтыркы жылга да кирбей калды. Ушуну бир өзүңүздөргө жазып алып, кийинки жылга акча каражатын бөлүп берсеңиздер, акчага бул даяр бардык. Карап чыксаңыздар ушуну, жазып алсаңыздар. Рахмат. Андан кийин Тогуз Тоо району боюнча Каргалык айыл аймагында Казарман айылынан Чет Булак айылына баруучу 9 чакырым жол. Ал бурун Макмал Алтын кенине карамагында болгон. Бул быйылкы жылы бул ошол Каргалык айыл аймагынын балансына өткөн да. Ошол эле учурда Каргалык айыл өкмөтү кат жазып атат Минтранска. Ошол Минтранстын балансын алуу боюнча анан ошол жерге асфальт төшөө боюнча да. 9 километр жолго мен барып келдим. Кышында каттоо аябай кыйын. Таш дагы төгүлгөн эмес. Кышында жамгыр жаан чачын убакта жылай болот да. Ошол боюнча Минтранс министрибиз жок экен, Минтранстын өкүлдөрү отурат. Барбы маалыматыңыздар? Адылбек Алешевич, сиз өзүңүзгө жазып алсаңыз, азыр келди, сиздерде турат. Баланс калыш керек, Минтранстын балансын алыш керек. Ушул боюнча бир маалымат берсеңиздер, эгерде баланс алынгандан кийин анан мамлекеттик ушу карамагында болуп калат эле да, кышында баягы ушул эки айылдын каттамы токтобостон жакшы болот эле. Ушул боюнча бир маалымат бересиздер да, Адылбек Алешевич да. Андан кийин бул жерде Минтранс азыр эч нерсеге жооп бере албайт. Бир-эки суроом бар эле. Мурат Жанышбекович, Минтранс жок экен, анда кийинки аз бериштин кажети жок менде. Айбек Алтынбекович, кийинки жыйында биз ошо Минтранска атайын өзүнчө күнгө бөлөбүз. Ушул жол фонду иштеши боюнча, анан ушу титул тизмени аткарылышы боюнча. Мурат Жанышбекович, анда мен ушул Тогуз Тоо боюнча сунушумду чечимге киргизсеңиз, жанагы Каргалык айыл өкмөтүндө чет баланс калуу боюнча. Макул. Андан кийинки суроом, андан кийинки сунушумдагы да Сейдугум айыл аймагында Хажирабад айылындагы баягы бала бакча боюнча, 100 орунду бала бакча боюнча. Ушундагы чечимге киргизип койсок. Макул. Киргизебиз. Рахмат. Суроолор барбы, урматтуу депутаттар? Анда биздин суроо жооптор аяктады. Менде бир өтүнүч бар эле, сунуш Адылбек Алишевич, Алмаз Кушбекович, ушу биздин жалпы комитеттин мүчөлөрүнүн депутаттардын атынан ушул жанагыда айтып кетти Баксөнч. Жанагы 8 миллиард сом капиталдык салымдар дегенде 10 миллиард кылып көтөрүп бериңиздер. Биз муну чечимге да киргизип койдук, проектисине окуп таанышасыздар. Анткени себеби мына биздин келген депутаттын баары эле ошол капиталдык салымдар боюнча объектилер көтөрүп жатышат. Ошол эле социалдык объектилер, жол, суу жана башкалар. Ошондой эле бизге азыр ушу саламаттык сактоо тармагындагы медиктердин атынан да көп кайрылуулар түшүп атат. Ушу айлык маянасы аз болуп атат да. Бардык тармактар көтөрүлүп атат, бирок ушу медиктердики кичине калып калган экен. Жерлерге барганда элдерде ушу маселени көтөрүп атышат. Анда биздин суроо жооптор аяктады, урматтуу депутаттар. Аталган маселе боюнча комитеттин корутундусун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул, каршы, калыс жок, бир добуштан кабыл алынды. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Рахмат. Ушуну менен комитет жыйыны аяктады. Саламатта болуңуздар.